Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кайнене келиндин ортосундагы мамиле коомчулукта көп талкууларды жаратып келет. Биздин каарманыбыз Нарын районуна караштуу Оттук айылынын тургуну Айнура Малабаева эл арасында калыптанып калган айрым түшүнүктөрдү балдарга сиңирүү туура эмес экенин баса белгилейт. Илгертеден эле элибизде бул кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле тууралуу биз көп маселелерди угуп келе жатабыз. Анан каныбызга сиңип калган да стереотиптер бар. Кайнене бул үйдүн кожойкеси, кайнене баардыгын билет. Ал эми келген келин болсо, ал үйдө только үй кызматын жасаган киши, эч кандай үнү жок, эч кандай сөз жок, айтылган нерселерди көбүрөөк жасап эле жүрө бериш керек, үйдө болгон кызматтар жасап жүрө бериш керек деген бир позиция калыптанып калганда, мындай стереотиптүү көз караштарды мен туура эмес деп эсептейм. Үй бүлө мүчөлөрүнө, балдарыбызга кичинекей кезинен баштап ар бир үй бүлө мүчөлөрү тең укукка ээ болуш керек деген туура тарбия бериш керек. Каарманыбыздын айтуусунда үй бүлөдөгү теңдиктин болуусу келе турган жаш келиндин ошол үй бүлөдөгү өз ордун табууга, урмат сыйга ээ болууга өбөлгө болот. Үй бүлөдөгү теңдик мамиле, үй бүлөдө бири-бирин сыйлоо, келинге болгон жана кызматтарды бөлүштүрүүдөн башка дагы ага болгон жумшак мамиле, ага болгон сый, анын ою менен да эсептешкенди билдирген мамиле бул келинге ошол ошол үйдө өзүнүн ордун жакшы тапкан, ошол үйдө өзүнүн кожоюн катары сыйлай турган бир ишенимге алып келет дагы. Анан ишенимдүү жакшы мамиле болот деп эсептейм да. Анан бекем үй бүлө түзүүнүн негизги фундаменттеринин бири мына ушул. Нарын районуна караштуу Оттук айылында кайнене менен келиндин ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында ар кандай сынактар уюшулуп турат. Мындай сынактар өз кезегинде кайнене менен келиндин ортосунда мамилени бекемдеп, бири-бирине жакшы сөздөрдү тартуулоо, ыраазычылык билдирүүгө жардам берет. Негизинен биздин Айылдар кеңеши айылыбыздагы айымдарыбыздын ынтымагын бекемдетүү максатында жана дагы активдүүлүккө чакыруу максатында көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келебиз. Анын бирин айта кетсем, былтыр апакем менен асылым, келиним менен жакыным аттуу эң сонун деңгээлде конкурс өткөрүп алдык. Бул конкурстун максаты кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени бекемдетүү. Бул жерде үйүндөгү айта албаган, билдире албаган сезимдерин ошол жерден билдиришти. Бири-бирине баягы ыраазычылыгын билдирип айтып жатышты ошол жактан. Аябай таасирленүүчү бир конкурс болду десем болот. Арайым кайненеси менен сынакка катышып жаткан учурда алгачкы жолу ага ыраазычылыгын билдиргенин айтат. Сынак бизге өтө жакшы таасир берди. Буга чейин мен апама мындай ыраазычылыгымды билдире албай жүргөн болчумун. Ушул сынак аркылуу мен апама ыраазычылыгымды билдирип алдым. Менин апамдай болгон апалар көп болсо экен, келиндерине сабырдуу болуп, акырындап баарын үйрөтүп өздөрү тарбиялап алса экен. Мындай сынактар көп болсо, сынак аркылуу көп нерсени билип алсаң болот экен да. Ар бир үй бүлөдө түшүнүү, сыйлоо сыяктуу жылуу мамилелер орун алса, анда көп маселелер жаралбайт же аларды чечүү жеңил болот. Туруну даярдаган Акылай Алмазбекова.